Шаршеналага кутман күнүңүз менен. Сиз менен бүгүн көрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Тем более азыр өзгөчө күндөр болуп атат. Кийинки бир аз убакытта майдын ичи окшойт, ар бир областтын борборлорунда, районный центрлерде манас күнү өткөрүлүп, анан 700-төп, 900-төп жаш балдар манас айтып аткан аябай кубандырат. Анан ушул Шаршеналага бүгүн кыргыз элинин өзөгүндөгү манастын ойгонуп атканынан белгиби дейм да. Бул эмне үчүн былтырлардан болбой, мурдагы жылдардан болбой, быйыл өзгөчө ушундай нерсе, ушундай көрүнүштөр болуп атат? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Энергиялардын таасириби дейм да. Бали абдан туура суроо. Бүгүнкү күнгө керек, ушуга жооп керек да, ушу абдан туура актуалдуу суроону айттыңыз да. Мынау бүгүнкү күндө манастан башка кыргыз элине да, кыргыз эли үчүн манастан башка өнүгүүнүн, өсүүнүн, жашоонун деги эле жер аламында туура жүрүүнүн башка ыкмасы калган жок деген түшүнүктүгө келип атабыз да. Анан бул энергия өзү иштеп атат. Мисал үчүн мага дагы баягы эл айткандай бир аян дейт, түш аян дейт, башка аян дейт. Ушул мени көптөн бери ушулар, ушул маселе, ушул суроо дайыма аян менен деле, ой менен деле, башка менен келип ойлондуруп, толгонтуп жүргөн маселе болчу да. Анан ошондо буквально жакында башка элдер муну манас жөнүндө манасты илим катары окуунун, үйрөнүүнүн убагы келди. Башка жолу жок. Элдер түшүнөбү, түшүнбөйбү, укпайбы, сен айтасың дегендей мага ушундайлар келип атат да. Ошон үчүн ошо негизинен айтарым, ошо келген окшойт да, ошо энергиячы. Мына ушуну азыр кыргыз деген каны бар адамдардын бардыгына ушу манасты кандай жол менен, кандай ыкма менен, кандай элге жеткирүүнүн ыкмалары ошолор азыр элге берилип атат. Ошонун бир түрү ошо мына мен туура элем, бул жерде негизинен мектептерден башталды. Мектептер бул биздин келечек. Анан алардын жан дүйнөсү, көкүрөк дүйнөсү таза, бош орун көп жакшылык керегенге. Анан ошол жактан башталганы дагы жакшы. Баягы мурун мектептин ичиндеги тиги немелер башталып, баягы манасчылар баштап бир топ тажрыйба топтоп, анан мүмкүн ушундай нерсеге аларга дагы ой келгендир. Мүмкүн дагы угуп атабыз, мамгатчынын дагы демилгесиби деп атат да. Ушу жалпы себеби муну мамлекет колдобосо мындай жалпы түрдө мынчалык көтөрүлүп айтылмак эмес да. Себеби азыр карасак чоң эле кишилер дагы жүрөт, кыргызча кийинген баардыгы жүрөт. Демек бул мурунку илгерки ата бабадан бери келаткан манас дегенде түп көтөрүлүп чогула турган ыкманын бүгүнкү заманбап түрү десек болот да, бүгүнкү түрү. Мурун манасчы келгенде, манасты айтканда, манасты укканда баардык нерселерин, баардык жумуштарын, кээ бир мындай айрыкча ушу манас кызыккандан баарын таштап коюп, күндөп түндөп уккан убактары болгон экен. Мына ошонун бүгүнкү заманбап ыкмасынын бири ушул да. Жана биз азыр көбүнчө манасчыларды театрларга чогултуп, андай-мындай артист катары тигиндей-мындай деп кызматтарын кылып келатышпайбы? Ал жерде мындай таасири анчейин болбой, жоксо атайын даярдалгандай бир нерсе, бир шоу катары жана башка ошол көрүнөт да. Бул элдин ар кайсы жашаган жерде, ошонун мындай кооз жерлеринде, ошонун жакшынакай касиеттүү жерлеринде айтып атканы, демек биз кыргыздын түпкүрүнө улам жакындап баратканыбызды бул абдан колдой турган иш. Бул эми шоуга же болбосо бир кандайдыр бир кайсы бир даярдалган дежурный ишке айланып кетпеш керек дагы. Бул дайыма ығы менен, эби менен, элдердин ошол жердеги суроо талабы менен
анан өткөрүлүп турса, таасири күчтүү болсо, ар биринин маани маңызы элдерге жетип туруш керек да. Эми ошол жетиш үчүн эмне кылыш керек? Жетиш үчүн мына Манас айтылды, улуу сөздөр айтылып атат. Энергиялар өтө күчтүү, Манастагы сөздүн энергиясы күчтүү болот. Ошон үчүн баягы адамдарды бириктирип келген да. Манастын негизи эле Манастын түпкү максаты, Манас деген өзү да сөз биригүү деген сөздөн турат да. Ошо негизи түпкү сөзү ушу биригүү. Бул өзүнчө баягы сөздөр, чечмелер, сөздөр боюнча тема кийин келсе ошондо айтабыз. Манастын өзү, Манасты кыргыз эли ушу кыргызды, бардык элди, Манаста улут деп айтылбайт, элдин баарын, кыркыр элдин баарын бириктирүү үчүн жаралган, бириктирип, анан алдыга өнүгүү үчүн жаралган жаратман күч деп таанысак жакшы болот да. Демек, бул жаратман күч бул өзүнчө илим болуп эсептелинет да. Бул каяктан түшөт? Бул кайыптан түшөт да. Негизи Манаста өзү айтат, кайыптан түшөт. Ошон үчүн мындан ары Манасты илим катары таанып, илим катары окуй башташыбыз керек. Муну дагы мамлекет колдон алса жакшы болмок. Бирок алардын бүгүнкү убагы келекпи, сааты чыга элекпи? Ошон үчүн илим катары жакшы мындай көпчүлүккө мындай кандай десем активдүү, анан бир массовый түрдө сунуштар, аракеттер мындай баштала элек. Эми мунулар ушунун аркасы уланып, ушу Манас илимин тереңден изилдөө боюнча атайын даярдалган мүмкүн баягы конкурс жарыялап, элдердин арасынан, эл ичинен, элдердин арасынан чогулган ушу Манасты изилдеген адамдар дагы эле көп, азыр дагы көбөйүп баратат. Манасты сөз менен изилдегендер бар, Манасты философиялык жактан изилдеген бар, Манасты тарыхый жактан изилдегендер бар, Манасты географиялык жактан изилдегендер бар. Манасты мынакей азыр дүйнөбүздүн канчалаган жерлеринде Манастын аталыштары деп аны изилдегендер бар. Ушулардын баардыгын мындай массовый түрдө иреттеп алып туруп, анан ошону чечмелеп, эмне үчүн ошолор каяктан болгон, кантип жаралган, эмне үчүн ошол жака барып аталып калган деген нерселердин баардыгын тең ортого салып, жакшынакай элге жеткирип баштасак, ошондо кыргыздын каны мындай илим, билим менен толуп анан ойгонот эле да. Мына ушул боюнча биз дагы Кыргыз эл касият академиясы дагы аракеттерди кылып келатабыз. Биз дагы даже канча бир 3-4 жылдан бери Манаска мамилени өзгөртөлүк, Манастын кайып жагын өтөлүк, Манастын азыр дүйнөнүн эли бар майып тарапка өтүп баратат. Ошо Манаста өзү жашоодо кайып, анан ажайып гана заман болуш керек болчу. Майып жагын өтүп кетип, ошондон кайра ажайып заманга өткөрүшүбүз керек. Ажайып бул көрүнгөн материалдык дүйнө деген сунуштар менен, деген ар кандай иш аракеттерди жасап, аткарып, ушуларды иш аракеттер жасап жүрөбүз. Жана башка бизге окшогон топтор дагы көп, ар биринин өзүнүн багыттары көп. Манасты азыр кээ бир жерлерден угуп калып атабыз, Манасты иретке келип бир багытта кылыш керек, андай мындай тигүү деген. Манас турмуш өзү канча түрдүү багытта, канча түрдүү ар тараптуу да. Универсальный деп коет ошо ансак, ошонун баардыгы эле Манаста. Анан Манасты бир эле баатыр, анан кийин кандай мындай деп эле бир кичинекей жолго салып алсак ага батпайт Манас. Манасты ар түрдүү жагынан изилдеп алып келип, анан жолун салып жүрүп отуруп, анан кийин Манаска биригиш керек да. Манас өзү туу чокуу, бириктирүүнүн туу чокусу да. Ошон үчүн Манас илимине көбүрөөк көңүл бөлсөк, ошого мамлекет дагы, окумуштуулар дагы, кыскасы эл аралык маселелерде дагы ушу колдоолор болсо жакшы болот. Анан дагы бир маселе, мисалы үчүн азыр дүйнө жүзүндө өзгөрүү, ушундай доор алмашуу убагында дүйнө жүзүндө өтө көп илимдердин, Веда, Авеста деп коет экен, жанагы диний илимдер, диний түшүнүктөр, жана башкалардын баардыгы тең азыр заман кандай болгондо туура жолго түшөбүз, эмне үчүн ушундай аракет деген изилдөөлөр жүрүп атат.
ошолордун изилдөөлөрдүн ичинде Манасты дагы ошол адамзатка тиешелүү экенин биз кыргыздар ошол чоң деңгээлге алып чыга албай келебиз да. Мына эми башталды, баягы күнү бир Зоотбек Кудайбергенов деген юрист киши Манаспы Курандан таптым деп ачылыш китеп чыгарып, ошонун китебинин ачылышына катыштык. Эми ал жерде айтылган экен, ошолорду далилдеп, мындай деп далилдер менен айтты. Бирок бул Манас өзү бир эле Куран эмес, китептердин бардыгында эле бар. Булчу бардыгында эле бар. Эми ал үчүн бул дагы изилдей турган, мындай изилденген эле нерсе, просто чечмелей турган убакыттар бар да. Алда кыргыз тилиндеги Манастагы айтылган сөздөрдү чечмелесек, ошолорго анан кийин башка далай китептер жазылган бар, дүйнөлүк окумуштуу ушундай ар кандай илимдердеги. Ошолордун изилдеген илимдерин салыштырып көрсөң эле Манастын ичиндеги окуялардын баары эле чыгат да. Биз ошону кыргыздар китеби жок эле, китепке жазбай, том китеп жазбай эле жанагы сөздүн ичине камтып, анан колун кол сан мындай оптовом виде деп коет го, мындай чоң мындай жиликтелген эмес, мындай колун кол сан деп коет, баягы бөлөк баягы системный гана айтып кеткен да Манастычы. Анан ошону бирок сөздүн ичинде мындай код сөздөр, код сөздөр деп коебуз, кодовый. Мына ошондой кылып кодовый сөздөр менен дагы калган да. Эми ошолордун баарын чечмелесек, ошондо Манастын уже майда жагы, Манастын түпкүрүк жагы, тамыр жагы чечмеленет. Азыр мына мисалы үчүн биз да сөздөр чечмелеп келатабыз Манастагы. Ama hazır geçen bir жерден угуп атсам, орусча сөздөрдү дагы мындай чечмелеп атышкан. Мисалы үчүн медикамент деген сөздөрдү бир жерден көрүп калдык. Медикаментти мындай анан дикамент деп бөлсө, бул өлүмгө чакырат турган сөз деп которулат экен дейт. Анан дагы бирөө айтып атат, анан 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 камент десе бул лжелечение дейт. Латындан англисчене которгондо мына ушундай кылып, мисалы үчүн орусча чечмелөө. Анан муну бир көрдүм. Анан бир казакстандык бир кыз жүрөт, чтобы жер деген жей турганын баары жерде дегендей кылып, анан жаратылыш дегенде жарат, анан атыш керек дегендей чечмелеп уже башталды да нерселерчи. Биз ушуну мисалы үчүн мен 13 жыл болду ушуну менен аракет кылып жүрөбүз. Демек бул илим жалпы адамзатка тиешелүү экен. Себеби мына bir sözdü tüyüne çeyin düşünüş için muğunluğunu ajıratıp oşonun manededen düşüp andan ары tamga tığış demek termeli vibrasiyaga çeyin жеткирип анан ошондон кайра чогултсак мына ушунун баардыгы тең ошо Манастуулук экен да, Манастуулук. Ким ажыратканды, ким жиликтегенди билбеген киши чогултканды да билбейт да. А Манаста ошо ажыратып кайра чогултуучу ereceğin var, şu Manas'ta yazılgan eken de biz hazır çaçırap, acırap, oşo çaçıragan yerler energetika жетпей, başkalar жетпей, oşular jok bolup katastrofaga jakындап кетип baratkanda kayra oşonun bardın buzulgan jerin, çirigen jerin, jaman jerin kesip taştap kayra biriktire turgan bul dagı oşo Manastı çeşmelegendi, Manastı düşünüp Manastын кайып менен ажайыбын түшүнгөн, ошол болгон ушундай түшүнгөн кыргыз эли гана ошону практикалык канчалаган жылдардан, миңдеген жылдар мүмкүн ошолордун баарын жашап келген кыргыз эли гана ошо ордуна алып келе алат деген ушундай ойду, мындай ушуга терең ишенем да. Терең ишенем. Сон. Шашан ага, например, эми улуу муун, например, биздин муун деле биз мектепте адабият сабагынан эле Манасты как эпос катары, как батыр катары эле таанып келгенбиз да. Туурабы? Анан эми мына бүгүн мунун кайып жайы ачылып атат. Азыр Жайсан атанын вариантын окусак, ал жакта жалаң эле кайып менен эле аралашып жашашкан экен да биздин кыргыз эл. Анан эми кандай десем билим берүүнү
кичине муундан башташыбыз керек. Өсүп келаткан муун Манасты кайсы жагынан тааныш керек? Туура айттыңыз да, мынабы биз негизи жаштар деп жаштарга баягы оңой жөнөкөй болуш үчүн деп анан ошого да программалар даярдалган убактар болчу. Мисалы үчүн биздин эле убакта мен мектепти 70-жылдар, 60-жылдардын, 70-жылдардын жарымында бүттүк биз мектепти. Ошол убакта мектепте биз атайын кружокторду уюштуруп, Манас, Семетей, Сейтек деген ушундай кружоктор менен иш аткарчубуз. Анан бирок ошол кезде ошол Манас деген түшүнүктү кичинекей кезде баягы көкүрөк көөдөн көрөңгүсү бош кезде жаман нерсеге, башка бузулган нерсеге, жашоонун түркү нерсени толук электе ошого киргизип койсо, ошол кийин адамдын жашоосунда алып жүрүүчү, жетектөөчү бир ой пикир болуп калат экен да, жетектөөчү бир мындай канга сиңген бир багыттоочу күч болуп калат экен да, мындай бак айдай сыяктуучу. Ошон үчүн могу балдарга тиешелүү нерсени муну анализдеп, анан ошону баягы өтө көп күч келбегендей кылып туруп, ошону берген жакшы. Жанагы Манас буга чейин аткарып келишпедиби, тиги Манастануу деп анан мектептер арасында тиги жарыштарды өткөрүп, бул керек. Анан экинчи маселе ошонун кайып деген жагын, мына мисалы үчүн азыркы балдардын ДНКсы, булар кандай илимдер айтып атат, булар даярдалган ДНК да, даярдалган ДНК. Булар кээ бир мындай 16-тан 20 жашка чейинки жаштар менен кээде сүйлөшүп калам. Булар биз ойлогон нерсени ойлогондор бар да. Булардын чиптери даяр да, булар чиптери даяр. Анан ошону иштеп кеткенге, алып кеткенге дагы даяр да. Буларда мындай кошумча анан кайыптан түшкөн маалыматтарды дагы бат эле освоить этип, мындай тез эле түшүнүп, анан жылдырып кеткенге даяр да. Демек, муну бир мурунку эле стандартка салып, жеңил желпи дегендей эмес, муну мындай комплекстүү, бири-бирине байланышкан программа менен ошо дароо ошо окутуп аткан жерден эле мындай түшүнүгүнө кабыл алганына жараша бөлүп окута турган программа түзүш керек дейм да жаштаргачы. Мисалы үчүн бир эле кээ бир жаштар тез эле бүтүп, түшүнүп анан алдыга жылгысы келет, аны деле жанагы түшүнбөгөндөр менен кошо кармап туруунун кажети жок да. Ошон үчүн 3 топко бөлсөм мындай нерсечи, биринчи баягы жалпы кызыккандар, жалпы темадагы жеңил желпи программада окулса, ошонун ичинен кызыккандар бар да, ошонун ичинен анан иргелип баягы аракет кылган, Манасты изилдеп мындай көбүрөөк түшүнгөндөрдү дагы иргеп туруп, дагы кийинки мындай жогору кийинки топ, анан үчүнчүсү мындай өтө терең түшүнүп алган жаштарды, балдарды ошолорду өзүнчө окутса, мына ошолордон келечекте Манасты чечмелек туурасынан узунунан, асма менен жерин, ай менен күнүн, алты менен күмүшүн баардыгын чечмелеп тургандар ошондой чечмелөөчү окутуучулар чыгат да. Мына ошол башталды десек болот. Муну туура уюштурса, туура жасаса, вот ошондо болот буларчы. Мына ушуну түзүш керек. Сон. Мен дагы мынтип ойлоп кетип атам да, эгерде биз Манасты кайып жагынан элге тааныта турган болсок, ошондо эл действительно өзөгүнө кайтып, өзүн таанып, өзүн тыңшаганды үйрөнөт беле дейм да. Ооба. Мына ушул боюнча, мына азыр бизде дагы ушу Манас боюнча, Манас темасында көптөн бери иш алып барып келген мына Асан Жакшылык Нур деген аксакалыбыз бар, аксакал. Ошо Манас эл коому деп, ошол киши өзү кыргыз эл жазуучусу, бүт кыргыз эли баардыгы тең тааныйт. Анан Манас илими, анан кийин Чыңгыз Айтматовдун өкөн байланышуучу макала жарыялаптыр Фейсбукта. Анан биз да бөлүшүп койдук. Мына ошол жерде ал окумуштууларга жана философторго, бүгүнкү жанагы жогорку окуу жайларындагы башка мындай ушу философияга, Манаска кызыккан адамдар үчүн сонун мындай ой пикирлерин бүгүнкү заманга тууралап ушу чыгарыптыр да. Мына ошону бир Манас илиминин бир башталды, ошого таянып туруп Манас илиминин үйрөнүү, жарыялоо башталды десек болот да, ал кишинин ишинчи. Анан
бул ал баягы мындай жалпы бүгүнкү күнгө таанымал адамдын макаласы катары. Анан эл ичинде дагы мындай туура элдик ыкма менен иштеген манасты чечмелөөчүлөр бар да. Мына ушуларга көбүрөөк көңүл бөлүнбөй келет. Алар өзүнүн арбайын өзү согуп эле могу фейсбуктарда мына сизге биз айтсак эле мына ушул менимче ушундай адамдарды көбүрөөк чыгарып ушуларга колдоо болсо жакшы болот эле. Бул боюнча мен билим берүү министрлигине деле сунуштарды айттым. Азырынча дагы жооп жок. Жооп бере элек. Ошондо мындай таасири күчтүү болобу дейт элем да. Себеби жанагы мына мектептерге айткан азыркы манас айткандардын таасири буга чейинки канча жылдан бери кичинеден театрлардан бияктан айтып жүргөн манастардын таасиринен жогору болду, туурабы? Азыр канчалаган адамдардын, канчалаган айылдагы жаштар, балдар, даже чоң эле кишилер, чоң эле кишилер жүрөт. Ошолор да көкүрөгү ачылып атат да. Мына ушуну нукура элдик десе болот да. Вот ошон үчүн бул манасты бир тандалган эле жанагы бир бийликчи болсо, байлык болсо, кандайдыр бир колунда бар кишилер тандап алган кишилер эмес. Бул жалпы элдик иш болуш керек. Элдин ичиндеги ар бир адамда кандайдыр бир деңгээлде манастуулук бар. Кыргыздачы алсыз манастын энергиясы, манастын күчү жок, кыргыз жок. Аны может уктап аткандар, мына жанагы Кошой Батырда сыяктуу уктап жаткандар көп. Вот ошо манастын камчысы керек. Камчысы келгенде анан ойгонот. Анан ошо ойгонгондон кийин ошондо жанагы бакайдай болгон тиги багыттоочу аксакалдарыбыздын баардыгы ойгонот. Бул кандагы маалыматтын баары ойгонот. Мына ошондо бири-бирине өбөк жөлөк тирек болот. Баарына теңчү мына уюмдушкан биримдик болот мынакей. Муну күчтөнүш керек. Бир гана муну жанагы башка жактан келген бир программага, батыштан дейбиз, башка материалдык дүйнөдөгү түзүлгөн программага салып болбойт муну. Ал программа менен бул мындай тосулуп калат, тормоздолуп калат да, жоксо бир жерде шлагбаумдар коюлуп калат да, кээ бир жерлердечи. А бул жерде мындай түп-түз кыргыздын салтына, каадасына, кыргыздын жөндөмүнө, менталитетине, ошону кабыл алуусуна, анан ошо кайыпты кандай кабыл алышына. Мисалы үчүн коркостон эле энергия кабыл алуучу порталдар күчтүү, мындай мазар жерлерди, ыйык жерлерди, касиеттүү жерлерди ошолордун баарын тең колдонуу менен ошондой таасирди күчөтсө болот да. Ошондук менен натыйжалуулук дагы күчөйт да. Ушундай деп түшүнөт. Бул эми биздин башыбызда өткөн практикалык иштер да. Бул эми сиздин чакырыгыңыз деп билели. 12-13 жылдан бери 12-13 жылдан бери ошо манасты изилдеп жүрөт экенсиз. Негизи мындай элге алып чыга турган программаңыз барбы? Бар. Элге алып чыга турган программа бар. Ал акак деп, акак деген сөз менен турат программа. Бул жерде бул эми мындай карап көрсөм бул мамлекеттик масштабтагы программа экен. Мына акак дегенде бул аалам таануу, кыргыз таануу тиги деп жүрөт да. Эми анан ичинен бөлүштүрүп, анан кимдер кирет? Жана аян алчылар, тиги манасчылар, бата берүүчүлөр тиги деп анан эми баардык нерселер эми бул баарыбызга белгилүү нерсе. Бирок муну өз орду менен, ирети менен качан, кандай кылып деген менде бар программа. Бул программа менен барганмын. Бирок пока эртеби же түшүнүшө элекпи же ушул мени мындай бул багытта сүйлөшө элек. Мен билим берүү министрлиги менен сүйлөшкөм, муну барып бергем, тапшыргам колуна. Шашан ага аябай сонун нерселерди айттыңыз. Эми бул манасты кандай десем, манаска кызыгып изилдеген адамдар гана фейсбуктан окуп, жана сиз айтмакчы ютубтан окуп көрүп атпайбы? Ошон үчүн ошо бүгүнкү болуп аткан жанагынтип массовый элдердин манас айтып атканы ойлойм, элдерге действительно таасирин тийгизип, өзөгүбүздөгү манасты, өзөгүбүздөгү нурду ойготуп атат деп. Кийинки андай темаларда бир ушул өзүңүздүн программаңыз жөнүндө дагы айтып берерсиз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Кыргыз эли ойгонсун, өзөгүндөгү манас ойгонсун, бар болуңуз. Ушурда кичине кошумча да, кыргыз эли ойгонду. Ойгонду, бирок багытка кире албай атабыз да. Багыттарыбыз ар кандай кичине кандай десем,
бир багытка бир жолго бир чоң магистралга түшө албай атабыз да. Атай ойгон эле ошол жолго баратабыз да, бирок. Баратабыз. Сын, Бирок иреттелебиз. Жолуңуз нур болсун анда. Рахмат.